Баткенде 22 кыргызды тажиктер барымтага алганы айтылууда. Эртең 22 февралда Баткенде митинг болору айтылууда. Мындай маалыматты жергиликтүү тургундар WhatsApp аркылуу таратып жатышат. Маалыматка ылайык 22 кыргыз жараны мал базарга кеткен бойдон келген эмес. Туугандар, 2021 жылдын 16 февраль күнү Баткен районунун 3 жараны Бурханов Сүйүндүк, Матраимов Сейитбек жана Орозов Давлатбек Лейлек районунан мал базарына барып, мал алышып кайтып келе жаткан жеринен Кыргызстандын территориясынан тажик тарап колго түшүрүп, Тажикстанга алып кирип кетишкен. Азыркы тагдырлары жөнүндө бир туугандар эч нерсе билишпейт. Аллахым бардык жамандыктардан сактап, бат эле өз мекенибизге, үй бүлөсүнө, бир туугандарына, эл журтубузга аман эсен келишсин. Мусулман бир туугандар, барыңыздар дуа кылыңыздар. Суранабыз, ата-энеси бир туугандары мамлекетибизден жана элден жардам сурап атышат, деп жазган Facebook колдонуучусу Мурадил Бабаев. Саламатсыздарбы, Баткен жердештерим, бул чын. Мен күйөөмдү укамды алып кирип кеткен 22 бала экен, кыргыз балдар. Эртең сөзсүз болот. Ташиев келгенде айтканбыз, бирок бир результат чыгарган жок. Ташиев өзүнүн пиар кылып эле келип кетти окшойт. Чыгарган жок. Ушуну мен жазып чыгарып атам. Эртең келип жардам бериңиздер. Лейлектин арка базарынан эле алып кеткен да, арка базарга кеткен эле. Базардан кайтканда кадам жайлыктар менен менин күйөөм, тагам 3 адам бар. Бир тууган укам, ушулардын баары кеткен. Күндө эле жакшы сүйлөп бизди жуантырып коюп атат. Уже бир жума болду да келбей аткандарга. Ой, эмне деген акча бар силерде? Жана өзгөчө 2010-жылы келип каракчылык кылбадыңарбы жана каракчылар? Текебаев, Атамбаев, Сариев, Каптагаев, Бекназаров, Отунбаева деген каракчылар, каракчылар. Андан мурунку каракчылар. Сокен Нуанда каракчы уурулар, урматтуу каракчы уурулар. Касса ачылган, счет ачылган, жүгүргүлө, акчаны төккүлө. Өзүңөргө жакшы кичине. Бияктагы жана таш, моякта таш бар го, таш. Ошо кичине жибийт. Кичине мындай жибип мындай ичине бир күнү эме болосуңар, жүрөгү ооруга боласыңар. Уже уйкуңар, тынчыңар кетти болуш керек. Түн уйкудан калып, баарыңды талкалайт, эч ким калбайсыңар, Эч ким калбайсыңар, баарыңар талкаланасыңар. Ал тигисилердин азыр чырагыңарга май тамып атат, Садыр сайылды, Садыр жетчи жерине жетти, ничего подобного. Мына мен Садыр Нуркожоевичтин кайратын билем, характерин билем, адамдык бийик сапатын билем. Акыры жанчыласыңар силер. Мен анча байлыкты эмне кыласыңар? Атамбаевда 2,5-3 миллиард доллары бар дейт. Эмне кыласың анча акчаны? Түрмөдө жатасың өзүң, буурап. 3 миллиард акчаң бар. Жатканың түрмө, ошондо ойлоносуңбу жатып алып. Текебаевка эмне жок билбейм, Өмүрбек Черкешевич. Эмне кыласың анча акчаны? Сариев деген миллионер бар. Сариевде эмне деген акча бар? Канча каракчылык кылган. Канат Исаев, Каныбек Капашевич. Эмне кыласыңар анча акчаны? Бир үй, анан бир жакшы машина, анан мындай анча-мынча мал болсо болду да, эмне анын баарын эмне кыласың? Көрүңөргө ала жатасыңар. Жанагындай золотой карточка ачып туруп анан башыңарга жастап коюш керек го. Тиги кыбыланы каратып туруп, мындай кулагыңдын түбүнө жастап коюш керек да, мына миллиардтарыңды жастанып жата бер деп. Ошон үчүн урматтуу, эми бир эмеге келиш керек да, бир ынтымакка келиш керек, бир жыйынтыкка келиш керек. Мындай Садыр Нуркожоевичтин айткан сөздөрүнө тереңирээк маани бербейсиңерби? Мен тегерегимде бириккиле, чачырабагыла, бөлүнбөгүлө, маданияттуу болгула. Мындай
кыракылык сөздөр менен айтып атпай, баарыңаргачы эч кимдер кутулбайсыңар. Андан көрө төгүп калсаңар кичинемдай жүзүңөр жарык, таза жүрөсүңөр да, жүзүңөр жарык. 20-30 мүнөт болуп кетти. Ошон үчүн аябай көп урдаптырсыңар да. Таң калдым мен. Мынчалык достор ушунча урдашыптыр Ушунча урдашыптыр. Бай. Урдай эле беришкен. Аны баары билет. Прокуратурасы деле, сот деле билет. ГКМБ деле баары эле билет да. Баарына таратып коюп эле урдай эле беришкен. Ура эле беришкен. Анан ишо нааразы болуп коебуз. Тергелбей атат, кой берүү. Анан баарын сот, прокурор, тергөөчү ким? Ошо жемкор уруулардын достору, классташтары, туугандары, жердештери, ойноштору, күндөштөрү бүт коюп алышканда, ошо структура машинеге отуруп алышкан баары жана механизмде отурат да, бир жакта бирөө болт, бирөө гайка, бирөө тигиндей мындай болуп отуруп алышкан баары тең. Анан баарыңарга эскертүү, баарыңарга айтып атам. Кийинки уурдап аткандарчы могу Садыр Нуркожоевдун атын жамынып келип алып уурдап, жанагы арам акча, арам акырга башыңарды тыгып алып уруп атасыңарбы апылдатып. Тарыхты карагыла, 10 жылдык тарыхты карасаңар артка. Не болду ошолор? 10 жылдык артка тарыхты мындай бир кылчайып карап койгула. 2010 жылы Атамбаев кайда отурду эле? Азыр кайда отурат? Ал жана Максимдин эмесин бүт эле тонуп албадыңар, бөлүп албадыңарбы? Анан булар менен мыйзамдашып соттошсоңчу, тиги жанагы сот, ал тиги тергөөчү тергеп, анан прокуратура келип аны козгоп, анан ал сотко ашып, анан кеттин да. Карасаң эле 2045 жыл болуп кеткен. Мына райым ишсе, жесе, уурдаса дагы 2 миллиард төктү 260 миң штрафты берди. Аны да tutmalap жанын коюп айтасыңар. Садыр минтип салды, Садыр тигинтип салды. Историяда, тарыхта болду беле ошентип 2 миллиард төккөн эме болду беле. Чиновник барбы? Кийинки эле уурулар канча тутуп кетти? Кийинки эле уурулар. Анданбай Жумалиев. Мына айтчы ошолор үчүн баарын эле мен айттым. Жумалиев толтуруп атат. Тайырбек Сарпашев деген да бар го. Тайырбек эмне калдың сен айт? Анданбай Жумалиев да кирбедиби баса? Камакта Жумалиев. Ал эмне бир аз түтпөйбү? Багабек айткандай бир аз. Сразу төгүйбөйсүң, сразу. Түрмөдө жаткан эмне жакшыбы? Аябай жагат окшойт ушу силерге, ошакка жатып алганчы. Анан жанагы зонадагылар бар го, ошол зонадагылар дагы бир аз кысып койбойсуңар, мындай. Кыкынтып койбойсуңар. Ал булар одиночныйда отурат да, кашайыпчы. Булардыкы өзүнчө эле кыйын турбайсыңарбы? Миллиард. Аны эмне кыласыңар? Көрүңөр кала жатасыңарбы? Төккүлө да кыргыз элме соопчулукта эле иш кылбайсыңарбы? Мындай кандай функция болот экен булар? Анан гектар биз 5 соток ала албай жүрөбүз го, канча жылдан бери бу Бишкектенчи. Булардыкы шаар ичинде, центрларда завод, канча гектар эле жанагы завод, жемини завод эле? Татаны, андан башка дагы бар да окуй. Айдан завод. 6 гектар жер, 6 гектар жер, биз 6 соток ээ боло албай жүрсөк, булар кандай? Университет. Ал университеттеринде санабай эле ал, окуу жайлары да толтурам. Магазиндер. Төккүлө да эмне? Же барып эле кыргыз эли барып эле тиги күчкө салып эле алыш керекпи? Кандай булардычы? Байым Садыр Нуркожоевич ушундай эме кылып койду, элди токтотуп койду да, болбогондо барып туруп силердин жеткен жериңерге жеткизет эле да. Эмеге эле салмак. Элдер сразу эле гробко салып суудан ак сүймөк силерди көмгөндө да жер албайт. Ушуну бир билип койгула. Аллах таалам көрүп турат да баарыбыздычы.
эмне ниет менен жүрөбүз, кандай жүрөбүз, баарыбыз ниетибизди билет да. Ана кыйкырган адам ким жаман, кыйкырган адам жаман. Бирок акыйкатты сүйлөй бериш керек. Бир туугандар, бириккиле.